Анан мен азыр бир нерсени көтөргүм келип турат ушул жерде мына. Министрдин орун басары, каржы министринин орун басары барбы Татиков деген? Келдиби, чакырдыңар беле? Келиңиз, келчи, микрофонго келиңиз сиз. Siz kaç yıldan beri işteysiz Karcı Ministerliğinde? 2016 yıldan beri. 2016? 2006 yıldan beri. Oşonday deseniz, mendeki malumatlar boyunca 15 yıldan beri işteydiğiniz hoş yerde. Ötkönde Jogorku Kengeşke bardınız. Deputatlar suroo berip atат. Akırkı 2 yılda şu biz gelip iştep atkandan başlap kança karız aldыңар sırtka dese siz 7 milyar dolar dep atасыз. Общий kança karızınız var dese siz 11 milyar dep atасыз. Kaydan aldınız bu цифраңыз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча депутат Жогорку Кеңештин депутаты суроо берген. Мен соңку Жогорку Кеңеш иштеп баштагандан бери деген туура түшүнбөй калгам. Ошондо 1992 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин ошол сумманы айткам. Siz turat düşünmeye kalsanız ne? Sizin çapanınızı çeçi olalım. Kayra düşünüp soravaysınız. Kaysı yıldan başlap suroo berip atasız. Men oşonu aytayın. Al suroo berip atat sizge. Akırkı uşul 2 yıldan, oktyabrdan beri kança karız aldыңар sırttan dese siz 7 milyar dolar karız aldık. Anan bugünkü günde 11 milyar dolar karızımız var sırtkı dep atasız. Anı menen al tümele günü tuğup ketip atat. Mına gördüңөр mü mına sırttan karız alıp kelip alıp durup zarplat götörüp atat, pensiya пособияны götörüp berip atat dep. Siz günün tuğdurup atpaysız bana. Жерinde süйлöşüp alıp жасап атасыңар ошону карапайым калкты бузараж этиш үчүн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, түшүнбөстүк болду. Эмкиде ушу дагы бир суроолордун болсо жооп беребиз, себеп дегенде бул депутат атайын ушундай суроолорду бере берет экен. Атайы бере берсе сен даярданып бар да. Сен 15 жылдан бери министрликте иштесең, жөнөкөй специалисттен замдыкка чейин жетсең, орун басарлыкка чейин. Сени түнкү саат 3'te ойготуп туруп, тур десе да тура калып туруп, ар бир цифраны жатка билип айтып беришиң керек да. Эгер сен кече эле барган специалист болсоң, же болбосо кече эле барган болсоң, анда мейли эле тура түшүнсөк болот эле. Канча карызыбыз бар бүгүнкү сырткы карызыбыз? Канча миллиард доллар? Азыр 2022 жылдын алдын ала маалыматы боюнча 4,2 миллиард. Андан башка биз жыл сайын өзүңүз билгендей 49%тан 45%га ички үйдүн продукциябыз тышкы карызга 49%тан 45%га чейин түшүрүп атабыз. Бул биздин планыбыз. Андан башка быйылкыга biz 505 milyon kredit alганбыз. Ошонун ичинен biz 262 milyon карызды тейлөөгө, тышкы карызга төлөп атабыз. Ошондо сиз топот териле жерин айтыңызчы. 4 миллиард 200 миллион тышкы карызыбыз бар, бүгүн. Бүгүн ошонтип эле айтыңыз да, сиз 11 миллиардга көтөрүп салып атпайсызбы? Депутатка жооп берип, туура эмес жооп берип туруп. Түшүнбөй калсаңыз, сураңыз ушундай жерден. Жарайт. Сурагыла да түшүнбөй калсаңар. Ал карапайым калк эл ойлойт да, булар чындап эле сырттан карыз алып келип алып 7 миллиард, 11 миллиардга чыгып кетиптир. Анан ошонун эсебинен зарплаталарды, пенсия пособияларды көтөрүп атыптыр деп ойлоп калып атпайбы? Мен силерди телевизордон көрүп отуруп, мен өзүм чуркап барып жооп бергим келип кетти ошол жерден. Эмне деп сен былжырап атасыңдар? Отуруңуз, мындан кийин андай болбосун, сизге эскертүү. Даярданып алып баргыла да, урматтуу министрлер, дайыма Жогорку Кеңештин комитеттерине өзүңөрдүн орун басарларыңарды жөнөтөсүңөр. Компетенттүү, жооп бере алган, анан ошол маселени түп тамырынан билген орун басарларыңарды жиберсеңер, так жооп берген мындай бир. Анан туура так цифралар менен жооп берсин да. Рахмат, эми экинчи маселе көтөрөлү анда.